Бүгүн өлкөлөр ортосундагы мамиленин курчушуна 20 күн болду. Бул мезгилдер аралыгында эки тарап тең чоң жоготууларга учураганы интернетке баймабай жарыяланууда. Миңдеген адамдын өлүмү, 10 миңдеген аскердик ар кандай техника, объекттер жок кылынып, аскердик абал улантылууда. Кечээ Жогорку Раданын 345 депутаты катышкан жыйында аскердик абал 26 марттан 25 апрелге чейин узартылган чечим дагы кабыл алынды. Украинанын страна интернет басылмасында жазылгандай, эл өкүлдөрү мындан тышкары кырдаалга байланыштуу Украинанын салык кодексине жана тиешелүү мыйзам актыларына түзөтүүлөрдү кабыл алган. Ага ылайык күйүүчү майлар боюнча акциз салыгы алынып, банктардан насыя алгандар үчүн келишимдердин шарттары жеңилдетилди. Деген менен өлкө аймагынан чыгып кетип жаткандардын саны дагы деле токтой элек 3 миллионго жеткени эл аралык уюмдардын маалыматында белгиленип келүүдө. Эл аралык миграциялык уюму украиналык качкындар 3 миллиондон ашып, анын жарымы жаш балдар деген маалыматын жарыялады. Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча башкармалыгынын мындан мурунку божомолунда качкындар 4 миллионго жетиши мүмкүндүгү айтылып, 15 марттагы маалыматында 2 миллион 969 миң 600 адам Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Словакиянын аймагына өткөнү, Россияга кетип жаткандары дагы бар экендиги маалымдалды. Кырдаалды турукташтырууга багытталган 4 жолу эки тараптуу сүйлөшүүлөр орун алып, мамиленин бир аз жумшарып баратканын Украина президентинин офис жетекчисинин кеңешчиси Михаил Подоляктын айтканына шилтеме берип, Борбор Азия басылмасы жазды. Подоляк Коммерсанттын атайын кабарчысы Владимир Соловьев менен болгон маегинде Россия менен Украина сүйлөшүүлөрү компромисске жакындады. Өлкө лидерлеринин жолугушуусу боюнча бардык процедуралык маселелер жолугушууга келген делегациялар менен тышкы иштер министрлеринин ишинин жыйынтыгы менен чечилиши мүмкүн деп билдирген. Ал кошумчалагандай, бүгүнкү күндө тараптар ок атышууну токтотуунун шарттарын, Украинанын талкаланган инфраструктурасына келтирилген зыяндын ордун толтуруу маселесин, орус аскерлерин өлкө аймагынан чыгаруу процессин жана тынчтык келишиминин шарттарын талкуулашууда. Тынчтык келишиминин өзөгүн Россия менен Украинанын коопсуздугу боюнча кепилдиктер түзөт. Азыркы мезгилде тараптар шарттарды сүйлөшүү үчүн тыныгуу алышкан. Ал арада евро биримдик Россияга карата 4-чү жолку санкциясын киргизгени дагы кабарланды. Чет элдик басылмалар жарыялаган маалыматтарга караганда, Кремлдин аскердик өнөр жай комплексинде кээ бир орус мамлекеттик ишканалар менен кандайдыр бир бүтүмдөргө толук тыюу салуу, энергетика тармагына жаңы инвестицияларды киргизүүгө тыюу салуу, жарандык атомдук энергияга жана кээ бир энергетикалык продуктларды кайра евро биримдикке ташууга чектөөлөрүңдү бир катар тыюулар анда каралган. Россиядагы четте карап турбаганын РИА Новости жарыялаган маалыматтардан баамдоого болот. Россия удама-уда АКШнын Россиядагы кызматтык адамдарына чектөө салган санкцияларына жооп беретинде 15 мартта Кошмо Штаттардын президенти Джозеф Байденди баш кылып, мамлекеттик катчы Энтони Блинкен, коргоо министри Ллойд Остин, штаб жетекчилеринин бириккен комитетинин төрагасы Майк Милли жана бир катар ведомстволордун жетекчилери Американын белгилүү ишмерлерин Россиянын аймагына келүүгө тыюу салды. Жакын күндөрү бул тизменин катары калыңдашы мүмкүндүгүн тышкы иштер министрлигинен билдирилип, бирок улуттук кызыкчылыктарга жооп берген расмий байланыштар колдоого алынары, ошону менен бирге жогорку деңгээлдеги байланыштарды уюштуруу үчүн зарыл болгон учурда санкцияга илинген адамдардын статусу боюнча маселени чечкенге аракеттер болушу мүмкүндүгү дагы белгиленүүдө. Мунун баары кырдаалга жараша өзгөрүп турары маалым болду. Россиянын тышкы иштер министрлигинен кошумчалагандай, өлкө Европа кеңешинен дагы чыгат. Аталган биримдик кош стандарттуулукту кармоодо. Мындай шартта Россия кеңеште кала албайт жана бүгүнкү күндө андан чыгуу боюнча жумуштар башталды. Тараптарды элдештирүү ниетиндеги 3-чү өлкөлөрдүн саны дагы көбөйүп барат. Бул вазыйфа Франциянын президенти Эммануэль Макронго жүктөлүп, ага Түркия, Кытай кошулган болчу. Кыргызстандагы ортомчулук кылууга ыктыяр мамлекеттердин катарына кирет. Кытай демекчи, өлкө Россияга экономикалык жактан колдоо көрсөтө турган болду. Буга чейин эле Кытай АКШ менен евро биримдиктин Украина боюнча көз карашын колдогон эмес. Жордан агенттиги АКШ президентинин администрациясына шилтеме кылып, америкалыктар Римдеги жолугушуудан Кытай өкмөтү Москваны колдоо боюнча пикирин өзгөртөт деген ойлору таш капканына кабатырланып, пессимисттик маанайда кетишти деп жазган. Белгилей кетсек, 14 мартта АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Римде Кытай Эл Республикасынын Компартиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү жана тышкы иштер комиссиясынын кеңсесинин башчысы Ян Цечи менен жолуккан. Жордан, эгер Кытай батыш менен тирешүүдө Россияны колдосо, Байдендин администрациясы союздаштарын, айрыкча Европанын Пекин менен мамилесин кайра карап чыгууга көндүрүүгө бурат деп божомолдоодо. Ал арада Зеленскийдин АКШнын конгрессинде сүйлөй турганы дагы маалым болду. Аны Украинанын президенти бүгүн Телеграмдагы каналы аркылуу өзү билдирди. Ал эми кечээ
кечээки Лондондогу биргелешкен экспедициялык күчтө онлайн сүйлөгөн учурунда Зеленский Украина НАТОго мүчө болбой турганын айткан. Киев үчүн НАТОго эшик жабык экендигин түшүндүрүштү. Биз муну түшүнөбүз жана адекваттуу адамдарбыз. Бир нече жылдар бою биз ачык эшиктер жөнүндө укканбыз, бирок азыр кире албайбыз деп угуп жатабыз. Аны моюнга алышыбыз керек. Элибиз аны туура түшүнүп, бизге жардам берип жаткан өнөктөштөрүбүзгө таяна баштаганына кубанычтамын деген. Ошондой эле ал Украина менен Россиянын сүйлөшүүлөрү улантылышы керектигин айткан. Бирок жолугушуулар Киевдин пайдасына чечилет деп үмүт артууда Зеленский. Гүлжан Каражанова, Биринчи радио.